Kutman günüңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүн 2020-жылдын акыркы берүүсүн тартуулайбыз. Жаңы жылда биз өткөн жөнүндө сүйлөшүп, келечекти пландаштырабыз. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышыбызда 2020-жылдын жыйынтыктарын чыгарып, дүйнө тарыхында жана биздин тарыхыбызда болгон окуяларды жөнүндө эстип, кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге көңүлдүү көрүүнү каалайбыз. Үй зомбулугу азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча актуалдуу жана маанилүү маселе. Жылдын башында 8 мартта Бишкекте үй зомбулугуна каршы акция өткөн. Бирок анын катышуучулары миссиясын аткара алышкан жок. Ошондуктан 10 мартта дагы митинг уюштурулган. Негизи бул маселе бүгүнкү күнгө чейин актуалдуулугун жоготкон жок. Үй зомбулугу бул көрөшө турчу маанилүү көйгөй. Смотри, что мне уже дали. Что здесь происходит? Жаз мезгилинин 1-айында дүйнө жүзү боюнча белгилүү болгон COVID-19 Кыргызстанга да келди. Башында көпчүлүк адамдар ишенбесе, бир нече убакыттан кийин көпчүлүк адамдар ооруй башташты. Бейтаптардын саны жайында көбөйүп, азыркы учурда азаюуда. Кыргызстандыктар ыктыярчылардын жана жөнөкөй жарандардын бири-бирине болгон жардамы менен жана ошондой эле медиктердин эмгеги менен оор абалдан чыга алышты. Алып айтат, бир да больница. Алып айтат, мени жардам бергиле. Жигиттер, ассаламу алейкум. Страшная болезнь, оказывается. Так что, авайдагыла, маска кийгиле. Бияқта национальный госпитальда эле толуп кетти адам. Ал боятся еще. Сообщили ему, что у него отрицательный. Вот результат. Из-за того, что 4 дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат родной, умер. До сих пор мы в машине находимся. Никто не приезжает, никто не смотрит. Пожалуйста. Сентябрь айында биздин спортчулар Юлия Ферназ жана Айбек Надырбеков Кыргызстандын 7 аймагында 7 күндүк марафонду уюштурушуп, ага катышышты. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling
Октябрь айында шайлоо өттү. Көпчүлүк кыргызстандыктар шайлоонун жыйынтыктары менен наразы болуп, өз позициясын так белгилеп, өзүнүн максатына жетишти. Бул биздин өлкөбүз үчүн мыйзамсыз аракеттерге каршы бир жеңиш болду. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол бирөөлөргө кепкенин, бирөөгө азап менен арман муңун чеккен туңгуюлда кеппеген. Жаралганда дүйдөгө жаңжал салып ыйламай, албатта келгичеңде ата-энени кыйнамай. Эресеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлап. Ноябрь айында барыбыз сыймыктанган манасчыбыз Дөөлөт Садыков манас айтып Гиннес рекорд китебине кирди. Жандаратын кудурет салмай койсо не болот, жанды кудай жарат. Арaba язбай гана койсо да не болот. Көрбөй гана койсо да не болот. Адам өлбөй гана койсо да не болот. Эмгектеп гана жүргөндө баалыйлайт, эми баса албай гана жүргөндө чалыйлайт. Агелечек атаңыз, сакалда гана жарсы да муюлду, айтар гана кеттен да муюлду. Дарыңызы жок, артың гана карап да кылчыттайтым. Асман ыйлап, жер ыйлап, атаңдын көрүнүн ие, эми тегеренип Күчкө салып көп кытай зордоп чыгып баратат, көз көрүнө болун. Эми көрдүм эле чыгып барат. Кайра кыргыз балам. Кыш мезгили жакындап келген сайын үйлөр жылытыла башташты. Кыргызстан абасы гир өлкөлөрдүн тизмесинде биринчи орундарды ээлеп келе жатат. Азыркы учурда экоактивисттер жана коом экологиялык көйгөйгө өзгөчө көңүл буруп мамлекеттен чечим күтүп жатат. Держите тряпку и резину! Держите тряпку и резину! Чуферек резина на джакпа! Чуферек резина на джакпа! До следующей зимы так не доживем! До следующей зимы так не доживем! Эмки-душка калтырба! Эмки-душка калтырба! Смогила! Смогила! Смог уже здесь! Смог уже здесь! Смог шарда! Смог шарда! Бул азыркы тынчтык маршына чыкканыбыздын эң башкы себеби бул азыркы жаштардын гана эмес, бардык Бишкек шаарынын тургандарына биздин шаардагы ыш бул көйгөйлүү маселе экенин көрсөтүш керек. Балким 80-90% билет, бирок калган 10%-на да жеткиришибиз керек. Азыркы учурда жаштар көп аракет кылып атат, биз ошого кошулдук. Анткени көбүнчө биздин тургундар ыш бар экенин билет, бирок ыш эмне себептен чыкканын билбейт. Биздин эң башкы максат бул себептерди жеткирүү. Бул жакта көп эле айтып кеткендер, бул биринчи себептер бул биздин унаалардын
өтө начар деңгээлдеги майларды иштеткени жана биздин көптөгөн жыл массивтердеги тургундар ошондой эле начар көмүрлөрдү иштетет. Ал да биринчи себептерден. Жана бул жөн гана себептери, бирок натыйжасы катары биздин тургундарыбыздын ооруп эң акырында алардын өпкөлөрүндөгү чоң залалдуу шишиктер пайда болушу жана ал бронхит жана пневмонияга да алып келет. Биз ошону айткыбыз келет. И дагы бир биздин максатыбыз азыркы биздин бийликке биз бул маселенин чечүүсүн талап кылабыз. Анткени бул маселени чечпесе, бул кийинчерээк биздин келечекте өсүп келе жаткан муундарга да чоң зарарын тийгизет. Анткени алар биздин келечек. Алардын таза шаарда жана таза аба менен камсыздандырууга алар милдеттүү. Анткени биз аларды өз убагыбызда тамдаганбыз. Быйыл пандемияга байланыштуу маданият мекемелери көп иштешкен жок. Буларга музейлер, театрлар жана кинотеатрлар киришет. Бирок декабрь айында баары ачылып, маданий иш-чаралар өтө башташты. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open. Кыргыз улуттук опера жана балет театрында опера ырчысы жана Кыргыз Республикасынын элдик артисти Кыдырбек Чодроновдун 100 жылдыгы белгиленип жатат. Пандемияга байланыштуу көптөн бери иштей элек театр бүгүн бизди музыка менен кубантып жатат. Ошо биздин театрыбызда эмгеги абдан зор, ошол театрдын пайдубалын түтөп кеткен биздин корифейлер агайыбыз болуп эсептелет. Анан агайдын ушул бүгүнкү концертте агайдын катышкан операларынан биз үзүндүлөрдү, арияларды аткардык. Агайдын Манас операсында агай Манастын партиясын аткарган Токтогул операсында Токтогулду. Ошол операларда мен бүгүн Тотянын ариясын ырдадым. Кудай буйрса, ошо жана пандемия бир топ бизге аябай залакасын тийгизди, эми Кудайга шүгүр, мына бүгүн театрыбыздын ачылышы ошо Кыдырбек аганын 100 жылдык маракесинде концерт менен ачтык деп айтсак болот. Жетеді күнада және сауа Адам сынап жүргенді таста Өзгерісті тек өзіңмен ғана баста. Біздің сүйікті ағайымыз Кыдырбек Чодроновтың біз негізі Кыргызда чоке деген абдан ушундай сыймыкты атка конгон. Ошондуктан Кыдырбек ағайымыздың қызы келген екен. Ошо кызын чыгырып коюңуздар. Анара Кыдырбековна, өтүп берсеңиз. Келдіңіздер, қол жауабын созылмады. Папа мой действительно поистине народный, я уже говорила. Менин атам чындап эле элдик. Анткени ал искусство үчүн күйүп кыргыз спектакльдарын койгонго аракет кылчу. Ошентип Аршын Малалан, Бойдоктор, Аста Секин Колукту аттуу спектакльдарын койгон. Ошондой эле Жаңыш Байыш спектаклин коем деп жетишпей калды. Таласта Манастын 1000 жылдыгы белгиленип жатканда каза болду. Атам Манастын образын эң биринчи болуп жараткан. Ошондуктан Аскар Акаев аны чакырып, Таластагы мааракенин башкаруусун тапшырган. Талас будете возглавлять. И вот папа пришел, он вообще тепло относился к Акаеву. Ал күнгө бир күн эрте атам уктагандан кийин ойгонгон жок. Ошентип көзүн жумду. 1000 жылдыкка барбай калганы таарынычтуу. И знаете, что было обидно? Мы все смертные, да? Когда-то приходится кому-то раньше, кому-то позже. Но мне хотелось бы, чтобы вот
Обидно было, что он не поехал на это тысячелетие. Эки 2020 жылдын дагы бир жакшы жаңылыгы. 10 жаштагы Нурмухамед жаңы рекорд коюп, Интеррекорд эл аралык агентствосунун тизмесине кирди. Бардығын жақсы көрем. Брюс Ли, Джеки Чан, Ван Дам, Джет Ли. Биылғы жылда пандемия болып қалды. Бұл осы Германияға кастинг тапшырып өткен болчу. Кастингден өткен болчу Германиядан. Барыш керек, июнда барышыбыз керек эле. Дубайга барышыбыз керек эле. Анан Англияга барышыбыз керек эле. Ошо пандемия болуп бара албай калды. Москвада лучше всех участвовать еткенмин. Но Брюс Линин трюктарын кылган, Украинага барып лучше всех участвовать этип, кудум лучше всех эле окшотуп көпергенмин. Только по длине. Бирок наградаларга анча деле кызыкпайм мен. Честно скажу. Киноактер болгонго трюк, ушундай спортко көбүнчө кызыгам. Ал эми азыр биздин спортчуларыбыз дүйнө кубагына катышып бизди кубантып жатышат. Айсулуу Тыныбекова, Жаламан Шаршымбеков, Мерим Жуманазарова алтын медаль алышты. Gets round, gut wrench, and down she goes to the mat. Tynybekova already looking to increase the damage from Tynybekova, failing to engage. So a 9-point gap, 1:45 on the clock remaining, just a point will finish this, and a takedown will finish the semi-final. Well, the Russian champion gave herself a glimmer of hope at the end of the first round with a score of 2, but in the end, Tynybekova, the 13-2 win, technical superiority. She will be back tomorrow for a fight for gold. Let's give it a jump from Shashenbeko as he faces Stefan Maryanyan of Russia for the Greco-Roman 60-kilogram gold medal. The referee almost feeling the full brunt of the grappler's power. Thankfully, working left and right. He's going to do some job to pick him up, but he's so close to getting the score, and he does so. You can hear the screams from the sidelines. And Maryanyan pulls away, and it's absolute delight for Shashenbeko. A huge bear hug.
happen this time. Ушундай сонун жаңылыктар менен биздин жылыбыз аяктап жатат. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында мен сиздерге белегимди тартуулайм. Көңүлдүү көрүүнү каалайм. жылы бүткүл дүйнө жана ошондой эле Кыргызстан үчүн жеңил болгон жок. Бирок биз өзүбүздүн позициябызды белгилеп, укуктарыбызды коргоо, бири-бирибизге кам көрүп, өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн колубузга алып жатабыз. Ал эми кийинки 2021 жылы биз Кыргызстандын президентинин шайлоосуна жооптуу тандообузду кылышыбыз керек. Сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Кыргызстаныбызга ачык асман, тынчтык, өнүгүү, жоопкерчиликтүү жарандарды, билимдүү жаштарды жана жаркын келечекти каалайбыз. Сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө чын ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалайбыз. Бардык каалоо тилектериңиз орундалсын. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Түстүү тасма берүүсү. Кийинки жылы көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.